Assalamu alaikum mekендештер. Мен азыр bir маалымат уктум тиги Садыр Жапаров боюнча өкмөт каралоо иштерин баштаптыр. Баягы тас кебетесинчи. Булар ушундай иштерди аябай шоуларды жакшы кылат эмеспи? Шоумендер. Булар тиги театрга барып эле шоумен болуп иштешсе болмок. Мындай кыргыз элин жетектеп элечи. Уят да жүзү каралыкта бул жеткен. Тиги бир эки баланы сүйлөштүрүп, ошонун тиги телефондун эмесин чыгарып, жанагы ким Манас деген балага акча жөнөткүлө Калининге тиги бу деп. Мунун баары калп, жалган. Мен ошо Бишкек шаарында штабтын мүчөсү Садыр Жапаровду колдоо кыймылы мүчөсү катары айтам. Нарын боюнча координацияны бүт мен жүргүзүп атам. Мен координировать этип, мен эметем, ошол иштердин баарын мен алып барам. Менин атым Бакаев, фамилиям Кашкарбаев. Мунун баары калп, каралоо, жалган. Бул Садыр Жапаровдон булар аябай жүрөгү түшүп чочуп турат, коркот булар. Садыр Жапаров чыкса, булар бүт камалат, жемкор коррупционерлердин баары камалат. Булар каралоо, буга ишенбеңиздер туугандар. Садыр Жапаровду билесиңер, андай адам эмес бул. Акча таратпайт. Азыр акчанын кыймылы эмес. Азыр ким Садыр Жапаровду колдосо, өз жүрөгү менен, чын жүрөгү менен эле чыксын. Өзүнүн каражаты менен, өзүнүн акчасы менен чыксын. Биякта биз баягы бул жемкорлор кылгандай кылбайбыз, акча таратып. Келечек керекпи? Кийинки муун керекпи? Жакшы жашоо керекпи? Жериңердин байлыктардын таланышын каалабайсыңар, анда өзүңөрдүн каражатыңар менен чыккыла, урматтуу агайын туугандар. Биз эч кимге каражат бере албайбыз, эчтике акча тарата албайбыз. Бул кыймылга мен кошулганыма 7 ай болду. Өзүмдүн каражатым менен жүрөм, Өзүм стройкада эле иштейм, мен куруучу болуп эле, жөнөкөй эле жараммын силер катары эле. Мунун баары калп жана жалган.